Жээналиева Жумагүл, кудам, күйөө балам, кызым, ошолор аркылуу келип калдым. Кызым айткандан күйөө балам экөөүнөн ишенип көрөйүнчү деп көзүм менен келип, жүрөгүм менен мындай жакшы көрүп, жазылдым өзүм дагы. Иламанга иштегендерге жакшы ишендим. Жүрөгүмө жакты да. Ошо 5% дегени жакшы, туура эле. 5% жазылып аракет кылып алабыз, эми калганын төлөп. 2 миллионго жазылдым. Первоначально 80 000 бердим, 4%. Анан башында 500 000 бердик. 4% төлөдүк, ал булардын мээнети да. Туура эле ал. Мен эң туура кабыл алам, ар бир нерсенин кызмат акыны беришибиз керек бул жашоодо. 8 ай жакшы эле отургам, андан кийин кичине эртерээк келсе деп жүрдүм. Андай эле мен мындай ишенбөөчүлүк болгон жок. Өзүм ордума коюп көрдүм. Иштеш дагы оңой эмес да эл менен. Өзүм ордума коюп көрдүм. Ишендим, бирок дагы деле ошо 1 жыл болсо деле келип калат деп. Рахмат келечектеги Элиманга, ушул ачкан элди ойлоп, ушул жерде иштеген жаштарга баарына ак жол, ишиңерге ийгилик, элдин батасын алып жүрө бергиле. Мен ойлоп жүргөм, ушундай ачылса керек деп эле жүрөгүмдөн ачылып калды. Рахмат баарыңарга. Аягына чыккыла, аягына чейин элдин рахматын алып, ыраазычылыгын алып. Анан мен дагы бир нерсени кыстап кетейин. Мамлекеттен мен эч кредит албаганмын, бир жолу 50 000 алам деп, 58 000 төлөп бердим, 8 000 кош бердим 6 эле айда. Биз канча 21% менен эле төлөп калат экенбиз, мамлекеттен чуркап акча алсак. 6% тийбейт эч качан. 6% менен алганда деле мамлекеттен кредит алсак, өтө эле көп төлөп калат экенбиз теңме-теңчи. Бул 5% деген ушул жагын түшүндүм, мен 50 000 кредит алып, аябай көп төлөйт экенбиз да, кредит деген болбойт экен. Бул жагы жакшы, эң жакшы.